18-bölüm. Ошондон кийин мен асмандан түшүп келе жаткан улуу бийлиги бар периштени көрдүм. Жер анын даңкы менен жарык болуп турду. Ал катуу үн менен мындай деди: кулады, улуу шаар, бузуктук кылуучу Бабыл кулады. Ал жиндердин турак жайы, таза эмес рухтардын баш калкалар жайы, бардык арам жана жийиркеничтүү канаттуулардын жашай турган жайы болду. Анткени анын бузуктук кумарынын шарабынан бардык элдер ичип мас болушкан. Жер үстүндөгү падышалар аны менен бузуктук кылышкан. Анын байлыгы менен бүт жер жүзүндөгү көпөстөр байышкан. Анан мен асмандан мындай деп сүйлөгөн башка үн уктум: менин элим анын күнөөлөрүнө ортоктошуп, анын башына түшө турган аламаттарга кабылып калбашың үчүн андан чык. Анткени анын күнөөлөрү асманга чейин жетти. Кудай анын адилетсиздиктерин эсине алды. Ага силерге кылган иштерине жараша тиешесин бергиле. Анын кылган иштерине жараша эки эсе тиешесин бергиле. Анын шарап даярдаган чөйчөгүнө аныкынан эки эсе көп шарап даярдап бергиле. Ал өзүн канчалык таңтаса, канчалык сайран курса, ага ошончолук азап, ошончолук кайгы тарттыргыла. Анткени ал өз ичинен: мен тактыда отурган ханышамын, мен жесир эмесмин, мен кайгы тартпайм деп айтып жатат. Ошон үчүн ага бир күндүн ичинде аламаттар, өлүм, кайгы жана ачарчылык келет. Ал өрттөлөт, анткени аны соттогон Кудай Теңир күчтүү. Аны менен бирге бузуктук кылып, жыргалчылык көргөн жер үстүндөгү падышалар анын өртүнөн чыккан түтүндү көрүшкөндө аны жоктоп, боздоп ыйлашат. Анын кыйналганын көрүп үрөйлөрү учкан алар алыста туруп алып мындай дешет: башыңа каран түн түштү. Улуу шаар, бекем шаар Бабыл, анткени сенин үстүңөн 1 сааттын ичинде өкүм чыгарылды. Бүт жер жүзүндөгү көпөстөр аны жоктоп ыйлашат. Анткени алардын дүнүйө мүлктөрүн, алтын менен күмүштөн жасалган буюмдарын, асыл таштарын, берметин, зыгыр буласын, кочкол кызыл жана ачык кызыл кездемелерин, жибектерин, ар кандай жыпар жыттуу жыгаштарын, пилдин сөөгүнөн эң кымбат жыгаштан, жезден, темирден жана мармардан жасалган ар кандай буюмдарын, дарчиндерин, жыпар жыттуу заттарын, миросун, ладанын, шарабын, зайтун майын, агунун, буудайын, малын, койлорун, аттарын жана арабаларын, кулдарын, адамдардын жандарын эми эч ким сатып албайт. Өзүң жактырган жемиштерин калбай калды. Баалуу жана жаркыраган нерселериңдин баарынан ажырадың. Эми сен аларды таба албайсың. Ушулардын баары менен соода кылгандар, ушул шаардын аркасы менен байыгандар анын кыйналганын көрүп, корккондорунан жакын бара албай, жоктоп ыйлап мындай дешет: башыңа каран түн түштү. Зыгыр буласынан кочкол кызыл жана ачык кызыл кездемеден кийим кийип, алтын менен, асыл таштар жана бермет менен жасалгаланган улуу шаар, башыңа каран түн түштү. Анткени ушундай байлык 1 сааттын ичинде жок болду. Кеме башкаруучулар менен кеме жүргүнчүлөрүнүн бардыгы, кемечилер жана деңиз аркылуу соода кылган соодагерлер алыста туруп алып, анын өртүнөн чыккан түтүндү карап, ушул улуу шаарга тең келген шаар бар беле деп боздошот. Алар баштарына гүл чачып боздоп ыйлап: башыңа каран түн түштү, улуу шаар, деңизде кемеси бардын бардыгы сенин байлыктарың менен байыш желе, 1 сааттын ичинде кыйрадың дешет. Асман, ыйыктар, элчилер жана пайгамбарлар буга кубаңгыла, анткени Кудай алардын үстүнөн сот жүргүзүп, силер үчүн өч алды. Анан бир күчтүү периште тегирмендин ташындай болгон чоң ташты алып деңизге ыргытты да: улуу шаар Бабылда ушундай күч менен кулатылат, ал таптакыр жок болот. Сенде мындан ары гусли черткендердин, ырчылардын, чоорчулардын жана сурнайчылардын үнү кулбайт. Мындан ары сенде эч кандай уста, эч кандай устачылык болбойт. Мындан ары жаргылчактын үнү кулбайт. Мындан ары сенде шамчырактын жарыгы жаркырабайт, күйөө менен колуктунун үнү кулбайт, анткени сенин көпөстөрүң бул дүйнөнүн төрөлөрү эле. Сенин сыйкырчылыгың менен бардык элдер адашкан. Бул шаардан пайгамбарлардын, ыйыктардын жана жер үстүндөгү бардык өлтүрүлгөн адамдардын каны табылган, деди.